Азыр биз орто мектепте каралган дагы бир операцияга токтоло кетели. Мисалы, үчтү бир нече ирет өзүнө өзүн көбөйтүү каралган болсун дейли. Мага 3 жолу болсун. Муну 3тү 4 жолу кайра көбөйтө берүүдөн көрө кыскараак 3түн 4-чү даражасы деп жазуу кабыл алынган. Демек, 3тү өзүнө өзү 4 жолу көбөйтүү бул даражага көтөрүү деп. Көбөйтүүчүлөрдүн санын даража көрсөткүч катары жазып 4 деп бул амалды биз операцияны даражага көтөрүү амалы деп атаган элек. Эми бул биринчи деп коелу. Экинчи дагы кайсы амалды өттүк эле. Экинчи мына эрекинде суроо берилсе, кайсы санды 5-чи даражасы 32-ге барабар дейт. Кайсы сандын 5-чи даражасы 32-ге барабар. Аны биз экинчи операция болуп калды бул. Тамыр түрүндө жазганбыз дагы 5-32-ге. Ушул жазуу кайсы санды өзүнө өзү 5 жолу көбөйтсөң 32-ге барабар дегенди түшүндүрөт. Албетте, бул 2. Башкача айтканда, бул жазуу 2-ни 5 даражага көтөрсөң, же болбосо өзүн өзүн 5 жолу көбөйтсөң 32 чыгат дегенди. Эми дагы бир операцияны карап көрөлү. Үчүнчү дейли. 5тин кайсыл даражасы 625-ке барабар. Эгерде биринчиде сандарды көбөйтүп, натыйжасын табуу талап кылынса, экинчиде тескерисинче 2-нин 32 кайсы сандын 5-чи даражасы болчу. Башкача айтканда, ал саныбыз белгисиз деп коелу, x болду. Ошонун 5-чи даражасы 32 болчу. Анда ушул санды табуу тамыр чыгаруу амалын пайда кылган 32. Үчүнчү, бизде эми даража көрсөткүч белгисиз болуп калды. 5-тин кайсыл даражасы 625-ке барабар дейт. Аны жаңы биз дагы термин киргизебиз. Логарифма деген. Логарифма негизи 5 боюнча 625 деп жазабыз. Демек, бул жазууну кандай түшүнөт экенбиз? 5ти кайсыл даражага көтөрсөң 625 дейт. Ошо белгисиз болуп аткандыктан x дей туралы. А эгерде биз муну жакшы билебиз, 5ти 4 жолу өз-өзүнө көбөйтсөк, башкача айтканда 5тин 4-чү даражасы 625-ке барабар. Демек, бул x'ти таптык. Анда логарифм 600 негизи 5 боюнча 625-тин логарифмасы деп окулат. Мына бул жазуу негизи 5 боюнча 625-тин логарифмасы деп. Биз бул логарифманы таптык. Бул 4-кө барабар экен. Ошентип анда логарифма негизи a боюнча b барабар с дегенди кандай түшүнөт экенбиз? Аны с даражага көтөрсөң b чыгат деп. Мына эрекил эки жазуу бирине тең күчтүү жазуулар экен. Эгерде лог белгисин пайдалангыбыз келбесе, анда мондай жазсак болот, же болбосо мындай жазсак болот. Экөө бирине бири тең күчтүү амалдар болот экен. Эми логарифмалык касиеттерин өтүп жатканда, могу жерге жазып коеюн. Логарифма негизи a боюнча b. Эң биринчи чектөө дейбизби, шарт дейбизби? Биринчиден a сөзсүз оң сан болуш керек. Эмне үчүн? Терс болуп калса эмне болот дейт. Мейли мына эрекинде жазуу болсун. Логарифма негизи терс сан болуп калсын. -4, 16. Башкача айтканда, негизи -4 боюнча 16-нын логарифмасын тап дейт. Муну кандай түшүнөбүз? -4тү кандайдыр бир x даражага көтөргөнүбүздө 16 чыгышы керек экен. Ал эми -4тү эч кайсы даражага көтөргөндө 16 чыкпайт. Демек, мына эрекил жазуу маанисиздик болуп калат. Эч кандай маанини түшүндүрбөйт. -16 негизи
негизи минус 4 боюнча 16'nın logaritması жоқ. Так, ошон үчүн негиз 10 болуш керек. Же болбосо экинчиден мээни мындай деп алалык. Логарифма, жок, логарифмасы жок эле. -8'дин мээли квадраттык тамыры чыгаралы деп коелу. Так, ушул сандан тамыр чыгардык дейли, болуптур А чыксын. Муну кандай түшүнөбүз? A'ны квадратка көтөрсөк, -8'ге барабар болду дегендик. -8'ге. Ал эми бул бизге 6-класстан эле белгилүү. Каалаган санды квадратка көтөргөндө эч качан терс сан чыкпайт. А муну биз логарифма түрүндө кантип жазмакпыз? Логарифма негизи А боюнча -8. Башкача айтканда A'ны кайсыл даражага барабар экинчи даражасы деп жазмакпыз. Ошентип анда экинчи жерден шарт чыгат экен. Мына сан А негизи деп аталып, Б сан деп аталган. Б дагы сөзсүз 10 сан болуш керек экен. Демек, логарифма түшүнүгүн жакшы түшүнүүдө мына бирекил эки шартты эстен чыгарбаш керек экен. Негизи да 10 сан болуш керек экен, сандын өзү дагы 10 болушу керек экен. Эми мына бирки жерден логарифмалык жөнүндө эсеп чыгарып жатканда дайым пайдалана турган бир формуланы жаза кетелик. A'нын x даражасы B'га барабар дедик. Муну кандай түшүндүрдүк? Муну мындай деп түшүндүрдүк. X барабар логарифма негизи А боюнча Б деп. Башкача айтканда, B'ны алыш үчүн A'ны кайсыл даражага көтөрүш керек? Мына бирки жазууну ушундай түшүндүк. Анда жогорудагы ушул x'ти жогорудагы x'тин ордуна койсок, А даражасы x'тин ордуна логарифм негизи А боюнча Б, себеби x ушуга барабар болуп калды. Мына бул жакта турат. Барабар Б болот экен. Мына бул жерде Б турат. Б. Ошентип логарифмалык мисалдарды чыгарууда эң зарыл болгон биринчи формуланы алдык. Эми логарифмалардын кандай касиеттери бар? Биринчи касиети логарифма негизи А боюнча 1 бул 0ге барабар. Муну кандай түшүнөбүз? Бул A'нын 0 даражасы 1ге барабар дейт. Муну албетте 6-класстан баштап окуганбыз. Экинчи, логарифма негизи А боюнча A'нын логарифмасы дайыма 1ге барабар болот. Себеби A'ны 1 даражага көтөрсөк, бул A'га барабар болот. Так, үчүнчү касиети кандай? Логарифма негизи А боюнча x көбөйтүлгөн y десек, анда бул логарифмалардын суммасына барабар болот. Логарифма негизи А боюнча y. Мунун түшүндүрмөсүн биз логарифма бул даража көрсөткүчтү издеп жатканыбызды эске алсак, A'нын x даражасын көбөйтөлү A'нын y даражасына, анда негиздери бирдей болсо даража көрсөткүчтөр кошулат болчу. Демек, логарифма даража көрсөткүч экенин эске алсак, анда ушундай түшүндүрүлсө болот экен. Төртүнчү касиети логарифманын бөлчөктүн болсо кандай болот? Логарифма негизи А боюнча x'тин y'ге бөлчөк болгондо кандай болот экен? Ал логарифмалардын айырмасына барабар болот. Логарифма негизи А боюнча y. Муну болсо дагы 6-класстан даражаларды өтүп жатканда A'нын x даражасын A'нын y даражасына бөлсөк, негиздери бирдей болсо даража көрсөткүчтөр кемитилет деген эреже бар болчу. Эң акырында бул 5-чи логарифма негизи А боюнча x'тен y'ти алып салганбыз. Эми 5-чи логарифма негизи А боюнча x'тин n'инчи даражасы болсо кандай болот? Бул n көбөйтүлгөн логарифма негизи А боюнча x болот.
Ушул эрежелерди пайдаланып көптөгөн эсептерди чыгарып алсак болот экен. Мисалы бир мындай кичинекей эсеп чыгара коелу. 4 даражасы 2 логарифм негизи 4 боюнча 3 эмнеге барабар дейт. Барабар. А дегенде биз 5-чи касиетти эске алсак, барабар 4 мына эрекил 2 3'түн даражасы болуп жазылат экен 5-чи касиет боюнча. Анда логарифм негизи 4 боюнча 3'түн квадраты барабар. А бул болсо азыр эле жазган мына негизги касиет боюнча бул 3'түн квадратына барабар болот дагы. Бул 9 мынакей жөнөкөй мисал касиеттерди пайдалануу менен ушундай чыгат экен.